Денсаулықтың бұлағы Үміт телестудиясында жаңы сергек жашоо берісі старт алды. Алдыңғы мүнөттө бүйір қызыққан ойын болмақчы, анда эмесе бизден алыстабай күзөтүнө улантыңыз. Биздин бүгүнкү алгачкы чыгарылышыбызда математика жана информациялык технологиялар менен юридика факультетинин командалары күч сынашат. Анда эмесе командалар менен чогуу тааныш алсак. Биздин команданын аты Биз Санари. Биздин тебиз. Ак керек, көк керек, бүгүн бизге жеңиш керек. Команданын аты Адрет. биздин девиз Юридика алга. Анда эмесе оюндун башында эки командалар саламлашалалы. Оң жакта МИД факультети, ал эми сол жакта юридикалык факультети саламлашабыз. Анда эмесе катышуучулар оюндун шарттары боюнча түшүндүрө кетсем, биринчиси топту шакекчеге салуу. Эстафета түрүндө болот. Топту шакекчеге чуркап барып салып, анан кайра кайтмай. Ал эми экинчиси кап менен секирүү, бул деле эстафета түрүндө болот. Үчүнчүсү болсо шарикти кашыктын жардамы менен маарага алып баруу. Ал эми төртүнчүсү арканы тартыш, эки команда бөлүнүп алып. Анда эмесе катышуучулар сиздерге ийгилик. Оюндун биринчи туру боюнча айта кетсем, азыр топту шакекчеге салуу боюнча дагы, чуркап барып келүү боюнча дагы 3-2 эсебинде юридика факультети жеңишке жетти. Ал эми экинчи туру жөнүндө айта кетсем, экинчи турда ушул эле сыяктуу эстафеталык кап менен секирүү. Оюндун экинчи түрү капка секирүү боюнча ишенимдүү түрдө МИД факультети жеңишке жетти. Ал эми үчүнчү тур боюнча кашыкка шарикчени салып алып эстафета маарага барып келүү.
Ойынның 3-чү турдун жыйынтыгы Кашыктын жардамы менен шарикти Марага алып келүү боюнча жыйынтыгында юридика факультети жеңишке жетти. Ал эми 4-чү туру аркан тартыш. Азыркы оюндун 4-чү туру боюнча айта кетсем, аркан тартыш боюнча 2-0 эсебинде юридика факультети жеңишке жетти. Эми жалпы эсеп 4 тур боюнча аркан тартыш, кашык менен шарикти марга жеткизүү, кап менен секирүү, шакекче топту таштоо боюнча 3-1 эсебинде юридика факультети жеңишке жетти. Жыйынтыгында юридика факультети оюндун кийинки баскычына жолдомо алды. Sport oyunları аябай кызыктуу өттү. Бүгүн МИД факультети менен юридика факультети бет келип, 3-1 эсебинде юридика факультети жеңишке жетишти. Бирок бул жерде жеңиштер эмес, негизи жашоону сергек өткөзүү, спорт менен алектенүүгө бул чоң үгүт насаат болот деп эсептейм. Oyunlar аябагандай жакшы эреже менен жакшы кызыктуу түзүлүптүр. Колдон келишинче аракет кылдык. Анан буюрса кийинки баскычка путевка алдык деп айтсак болот да. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Спортсуз жашоо жок. Спорт бул кыймыл. Спортто кымындай гана бир көрүш сизге жеңишти эңип берип коюшу толугу менен ыктымал. Андыктан бүгүнкү биздин программабыздын алкагында юридика факультетинин Адилет командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Ар бир команда жогорку деңгээлде оюн көрсөттү десек жаңылышпайбыз. Ал эмесе мындан кийинки көрсөтүүлөрүбүздө кызыктуу таймаштарды күтүп калыңыздар.